Мына биздин ушинтип Сайкалдын 10 күндүк терапиясы битип калды. Ооба. Кандай жылыштар болду? Менден ыраазы болдуңузбу? Массаж кандай экен? Мен ошол 1 ай мурун эле аябай жаман акыбалда болгонмун. 1 ай мурун эле жашоом бир туңгуюкка түшүп калгандай болгон. Ушул кызымды кантип айыктырам, кантип өзүнүн тең туштарына кошом, өзү каалаган нерсесин кантип сурайт деп аябай кыйналып, бир ойдун ичинде жашап жүргөм. Анан ошол учурда сизди Instagram баракчасынан көрүп калдым. Анан ошол жердеги мен аутизм кызымды айыктырдым деген сөзүңүз мага ошол сөзүңүз эле үмүт берди. Анан ошол сөздөн кийин сизге катталдым. Сиздин Instagramдагы видеолоруңузду көрүп чыктым. Андан кийин мен ойлонбостон туруп, ошол күндөн баштап сиздин сабагыңызга катыштым ага чейин. Анан ошол кезде мен бисмилладан башка эч нерсе сөз айта алган эмескенмин. Өзүмө аябай нааразы болдум. Кудай кааласа мына 5 убакыт намазга түштүм. Ушуга дагы сиздин жардамыңыз аябай чоң. Биринчи Аллах Таалам сизге жолуктурганына шүгүр. Бирок сизге дагы ошо сиз аркылуу ошол намазга келдим. Анан ошол жан дүйнөм тынчтанды. Анан эч нерсени ойлонбой туруп эле мен барам деп чечтим. Мен буга чейин аябай көп жерлерге барганмын. Анан бир дагы жерде аутизм бала раз диагнозунан чыкпайт. Чыкпайтындай балдар ушул бойдон калат. Силер ушул баланы кабыл алышыңар керек деген эле сөздөрдү укканмын мен. Андан келип мына 10 күндүк нейромассаждан кийин мен аябай кубанып, эми азыр өзүм ички сезимдеримди дагы толук жеткире албай атам, бирок ошол кызым төшөккө сыйып коет болчу, азыр 7ге чыгат жакында. Анан ошо кайталай берет болчу. Анан жүрүм туруму дагы аябай начар болчу да. Кой дегенди укпайт эле. Анан тамак жебейт эле, эң негизгисичи. Тамак жебейт эле. Анан баягы кадимки балдардай качан менин кызым дагы тамак жеп калат экен, ушу тамак жегенин көрөм экенмин деп аябай ойлонот элем. Неге менин кызым ушул жакшынакай тамактарды жебейт, алдына коюп берсем, ушу тамактан отказ кылат деп аябай кыйналчумун да. Азыр Кудайга шүгүр. Андан кийин сизди ошол нерсеге себепчи кылды. Аллахыма шүгүр. Аллахым сизден ыраазы болсун. Аллахым баарыбыздан ыраазы болсун. Ушул сизге рахмат чоң. Насип кылса дагы келем. Анан баягы азыркы учурда ушул диагноз менен алышып жүргөн апалар аябай көп. Аябай көп. Мен жашоомдо деле, мына практикамда деле аябай көп апаларды көргөнмүн. Ошол апаларга айтат элем, эч качан үмүтүңөрдү өчүрбөгүлө. Болушунча балаңар менен иштегиле, ушул жаштыгынан. Анан бир эле менин балам эркелейт да, эркелиги бул деп биз убакытты кетирет экенбиз. Ошол бардык нерсе энеден болот экен. Ошо апалар жан дүйнөсүнө тазалап, жан дүйнөсү өзгөргөндө балада дагы өзгөрүш болот экен. Анан биз ичибиздеги кандай кайгы, ичибиздеги капачылык менен балдарыбызды дагы кыйнайт экенбиз да. Биздин мисалы бирөөгө таарынып калсак, жайкап болуп калсак, ал адам жашоосу уланып атат экен. Бирок биз өзүбүздү дагы кыйнап атат экенбиз. Өзүбүзгө кошуп, ушул баланы дагы кыйнап атат экенбиз да. Ошон үчүн айтат элем, ушу биринчи энелер өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдөн иштесин деп айтат элем. Ушул азыр кайсы эле энени көрүп калсам, ушинтип баласы менен алып жүргөн энени көрсөм, биринчи өзүңүздү арылантып, жан дүйнөңүздү тазалаңыз, анан балаңыз дагы айыгат деп айтам. Ол кандай кабыл алат билбейм, бирок мен себеби ушул этаптардан өтүп келе жатам. Сизге рахмат чоң, сизден Алла ыраазы болсун. Машаллах. Сайкал 7 жашта азыр, Ооба, 7 эми азыр сизде үмүт пайда болду. Үмүт өтө. Быйыл мектепке барат, Кудай кааласа, ушул сентябрдан Сайкалды мектепке алып барам, берем. Мектепке даяр болуп калды. Ишенич менен айтат. Ишенич менен, ооба. Толук түрдө раз диагнозун чыгат деп ишенип, Аллахым берсе. ооба. Чыгат. 7 жашта өзү жылыш аябай жай болчу да, бирок Сайкалда жакшы эле болду да. Демек сиз ички дүйнөңүз менен иштеп келдиңиз да, сабактарды окуп, ошого аябай бат жылыш болду да.
7 жашта. Себеби мен 5 жашка чейинки балдарды алам дейт элем да. Себеби 5 жашка чейин жакшы жылыш болот. Андан кийинкисинде мындай гарантия бериш кыйыныраак да. А сиз мени өзүмдү окуганыңыз үчүн дагы чакыра бердим, келе бериңиз депчи. Карайбыз деп. Ооба, рахмат сизге. Ошого дагы жакшы жылыш болду. Бул жерде биз билишибиз керек да. Бул ички органдарыбыздын точкасы териде жайгашкан. Демек, массаж аркылуу мени иштетсек дагы болот экен. Ага ишендиңизби? Ооба, ишендим. Мен Биз эч нерсе кылган жокпуз. 2 маал гана массаж болот да. ооба, 2 маал эле массаждан ушунча жылыш болду. ооба. Туурабы? Башка эч нерсе кылган жокпуз. Бир баягы ата-энелер издеген чуда таблетка же чуда бир неме болгон жок. Ушул 2 маал нейромассаж. Ушул бизге жардам берди. Бардыгы Аллах Тааланын каалоосу менен болду. Рахмат сизге чоң. Демек, ошол менин дагы точкасы териде. Териде. Ооба. Демек, массаж аркылуу балдарды мындай акылга келтирүүгө болот да. Ооба, болот экен. Чындыгында болот. Бирок көпчүлүк ага ишенбейт. Ооба, Көпчүлүк ишенбейт. Ооба. Ошон үчүн апалар көбүрөөк жан дүйнөңүздөн менен иштеңиздер. Баягы мен жашоодо апалар менен сүйлөшкөндө бардыгы ушул кыйналган, ичинде бирөөгө таарыныч, бардыгы менен сүйлөшүп, сырдашып келсең, толтура нерселер чыгат да. Анан ушу сиздин сабактарыңызды окугандан кийин түшүндүм да мен. Биз өзүбүздү өзүбүз кыйнап, баланы да кошуп кыйнайт экенбиз деп азыр бардыгын кой бердим. Мурункудай сыйгылып, кичине нерсеге дагы ойлонуп, азыр бардыгын кечирдим. Бардыгына жакшы көрүп калдым азыр. Мурун жакшы көрүп калдым. Азыр көчөдөгү бейтааныш адамдарды көрсөм дагы ошолорго дагы жакшы көрүп карап, мурун баягы ошо бирөө мынтип койсо, мага ушул ушундай жаман мамиле кылып койду кирсем деп, ушундай ошол жаат эле бирөөгө дагы кыйнала берчүмүн да. Ушул мынтип койсо болот эле да, биз бир айда жылда бир кирсек ушундай мамиле кылат бизге деп, ошолорго дагы нааразы болчумун да. Көрсө ол өзүм эле кыйнап жүргөн экенмин. Азыр алар кантип сүйлөсө дагы ар ким өзүнүн деңгээлине жараша сүйлөйт экен, ой жүгүртөт экен. Ошол жакшы. Сайкалдын дагы жүрүм турумдары дагы өзгөрүп калды. Ооба. Башында келгенде аябай шок эле. Шок, тура албайт эле, ордунда тура албайт эле, басып кыймылдап турат эле. Азыр баягы чачат эле, кайсы жерди кармаса ошол жерди чачат эле, кагаз колуна тийсе майдалап салат эле. Иши кылып, мындай баскан турган жеринде чаң топологун чыгарып жүрөт эле да. Анан кой десең кайра күчөйт эле болчу. Кой сайкал, кой андай кылба кызым десең, нет деп туруп кайра ошону каттуу кылат эле. Азыр кой десем мен тиктеп туруп кылбай атат. Шүгүр. Кылбай калды. Жүрүм турумдарда мындай токтолуп калды. Ошо биринчи күн келгенде деле өзүңүз деле байкадым да, сонда байкаган элем. Массаж керек экен, эртең көрөсүң дедим болчу. Айткандай эле жылыш. Жакшы, эң сонун жылыш. Тез эле билинип калды. Анан кийин байкадым эле, сизди дагы ууруп, чымчып аткандардын байкадым болчу. Ачууланып, жинденип, агрессия кылып. Агрессиясы аябай күчтүү болчу. Азыркы учурда азыр андай кылбай атат. Сизди кайра кучактап, айтканыңызды угуп калды. Ооба. Ошону байкадым. Мен деле башында мындай ачууланып карап атканда, мага деле келип атканда, чымчып, тиштеп келип атканда, азыр менин деле нет деп эле жакшы болуп калды да, ачууланбай калды да. Агрессиясы калды. Демек, жүрүм турумдары, акыл эси дагы өсүп калды. Суроого жооп бергени көбөйүп калды. Жооп берип баштады. Машинада жүргөндө дагы баягы машинага чыкканда азыр мен сага суу алып берем же банан алып берем деп бир сөздү айтып койсом мен, ошону кайталай берет болчу. Ошол нерсеге жеткичейинчи. Ошол жого жеткиче 2 саат жол жүрө турган болсок, мисалы ошо тайнесинин үйүнө барабыз деп койсом, тайнесине 2-3 сааттык аралык жол. Бирок тайнеге барабыз. Ошого жеткиче айтат эле. Азыр мына машинага чыгып, эмеге 2 жакка бартабыз. Бирок чыкканда эле карайм да, баягы бир нерсени айтып көрөм. Анан бирок айтпай атат. Ошон үчүн мен ошол нерсесине да аябай кубандым.
ушу жеткиче ай сакал болду кылайм кызым десең кайра күчөйтүлө да, кайра тенеге барабыз, суу алып беребиз деп ушундай кайталай берет эле. Анан ошо биринчи күнкү немеден кийин, 2 күндөн кийин бардык неме, бирок кайталабады. Кайра айтпады. Ошол нерсеге жеткенде, анан кийин ошону апа мага банан алып берчи, апа мага боекчолор алып берчи, баягы карандашты боекчолор дейт, боекчолор алып берчи деп ошого жеткенде айтты. Анан башта ошентип жеткиче айта берчү да, баягы кайталай берет эле, бир сөзүн кайта анан ошол нерсеси калды, шүгүр. Ошол нерсеси дагы калды. Башында мен ага суроо бергенде эле бир сөздү кайра жооп берип аткан да. Укканын эле кайталай берет эле да. Укканын кайра кайталап аткан болчу. Азыр болсо жооп берип калды да. Жооп бергендери көбөйүп калды да. Көбөйүп калды, түшүнүк пайда болду да. Азыр атың ким, сен кимсиң десең, мен Сайкамын, бул апам, бул эже деп неме кылып атат. Анан шүгүр баягы кичинекей балдарды бул бала атын билбесе, кыз болсо кыз, анан чоң кишилерди көрүп калса, бул чоң ата деп, эже деп ушинтип айырмалап калды да. Аллахым буйрукса, сентябрга чейин кадимкидей оңолуп мектепке барат. Алла келсин. Аллахым кааласа, сентябрда мектепке барат.